Салам достор, Деңиз толкуну сериалынын экинчи бөлүмү. Сериалдын биринчи бөлүмүндө Сейрандын колун суроо менен аяктаган, экинчи бөлүмүндө болсо тойго даярдыктар башталат. Сейран бул тойго каршы чыгууга аракет кылат, себеби анын өзүнүн кыялдары болгон, окугусу келген, бирок атасы Кязым зордуктоо менен, зомбулук көрсөтүп, аны камап коюп, турмушка чыгасың деп аны аябай кыйнайт. Ошол себептен Сейран жигитине барып, жигити менен качып кетүүнү пландайт. Бирок жигити аябай коркок бала болгондуктан андан баш тартат. Мен корком, мен сени менен качып кете албайм дейт. Кайра Сейран Ферит менен турмуш курууга аргасыз калат. Андан кийин эки үй бүлөдө тең тойго даярдыктар башталат. Сейран Фериттин ата-энеси менен жолугушууга барат, чай ичкени барат. Андан кийин болсо Пелин келет. Пелинди билесиңер, бул Фериттин сүйлөшкөн кызы. Ошол эле учурда тою күнү дагы Сейран аябай нааразы болуп, маанайы жок үйүнөн чыгып кетет. Себеби билесиңер, Сунаны дагы аябай оор акыбалда калтырат. Бир жагынан болсо турмушка чыккысы келбеген, өзүнүн максаттары, кыялдары бар болгон кыз болгон. Ошол эле күнү Ферит дагы Сейранга өтө жаман сюрприз жасайт. Тою бүткөндөн кийин кечинде Ферит менен Сейрандын кала турган комнатасына сүйгөн кызы Пелинди алып келет. Пелинди көргөн Сейран аябай таң калуу менен калат. Экинчи бөлүм мына ушинтип аяктайт. Достор, каналыма катталыңыздар. Мен сиздерге үчүнчү бөлүмдү дагы түшүндүрүп кыскача айтып беремин.